Assalamu alaikum, амансыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта сиздерге кыржа оорусу тууралуу айтып бермекчимин. Ал албетте бардык адамда кезиге бербейт. Кээде кандайдыр бир туура эмес кыймыл аракеттен улам же ашша жүк көтөрүп коюудан улам ушул дартка чалдыгып калат. Бул энебизде омуртка аралык кыржасы бар. Тагыраагы бел омурткасында кыржасы бар жана ушундан бир аз кыйналып келет. Өтө болбосо дагы билесиздер, грыжаны айыктыруунун бир гана жолу бар, операция жолу менен алып салууга гана болот. Ал эми консервативдик деген бул дары-дармек аркылуу жана башка ыкмаларды колдонуп дарылоо дегени. Ага ылайык ооруну калтыра турган НПВС деп коет, ошондой дарыларды беребиз. Жана ошондой эле вытяжка деп коет, бизде кровать бар, ошого жаткырып туруп белди тарттырабыз. Ошол ыкма менен энебизди буюрса карап атабыз. Анан дагы кошумча албетте ар бир адамдын азыр эң кур дегенде 3-4 диагнозу бар. Энебиздин кошумча гастрити бар, бир аз анан дагы өтө ооруйт жана башка майда барат оорулар бар. Бирок алар эне үчүн, ден соолук үчүн, өмүр үчүн коркунучтуу эмес, өз убагында келип дарыланган үчүн бир аз угуп койсоңуздар болот. Саламатсыңарбы, менин көрүүчүлөрүм. Мен мына Ошто өзүбүздө жакшына клиникалар ачылыптыр. Ушунда Добромед клиникасына келип жатып дарыланып жатам. Белим ооруйт эле узак жылдан бери. Күнүмдүк болсо дагы жакшына дарыларды алып, жакшына тартуу жолдору менен, физикалык дагы немелер менен, массаждар менен дарыланып, белим жакшы болуп кетти. Убактыруу болсо дагы жакшына ооруп, мындай кайкайып отурамын жакшына ооруп. Силерге да ушул күндөр насип кылсын. Келип коркпой мындай дарылана бергиле. Бардыгы. Албетте ооруп аткан адамдар айтылып атат бул жерде силерге дагы дегенде. Анан массаж албетте алып атат. Грыжасына эмес, буттарына массаж алып атат, башына, анан желкесине. Албетте бардык эле адамда азыркы учурда остеохондроз деген диагноз коюлуп атпайбы? Ал чындыгында жаш улам жогорулаган сайын болуучу кадимки көрүнүш өзгөрүү, бирок аны оору катары кароого болбойт. Бир гана ошол массаж менен жакшы кылууга болот. Буюрса энебиз жакшы күлүп жайнап. Иштеген врачтары, доктор, медсестралары бардыгы жакшы, мамилеси жакшы. Ошол докторлордун жакшына мээримдүү мамилелери дагы бир лечение болот экен. Адам ооруп келгениңде көңүлүңдү көтөрүп, жакшы сөздөрүн айтып, ошондой жакшы дарыларды берсе, бул дагы эле бир лечение болот экен. Мен ошолорго дагы абдан ыраазы болуп калдым, көрүп тиктеп отурам ананда. Анан дагы оорулуу адам кыйналган учурда чындыгында үмүтү үзүлүп, өтө өзүн начар сезип калат. Ошондой абалга сөзсүз түрдө түшөт. Ошол учурда дарыгер жакшы сөз менен үмүт берип, күч кубат берсе, бул дарылоонун эң ийгиликтүү башталганын билдирет. Андыктан ушул ыкманы колдонгонго аракет кылабыз. Буюрса баары жакшы.